Assalamu алейкум, урматтуу биздин Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр, бүгүн 24 сентябрь 2020 жыл Кара сууда устугандар. Кара суунун Маданият айылында 2 атты силерге тартып көргөзүп берели тугандар. Атты азыр мынакей минип жүргөн аттын ээсинен сөзгө тартабыз, ат кандай экенин сурайбыз. Аттын ээси өзү айтып берсин тугандар. Андыктан биз менен чогуу туруңуздар. Ушул бүгүнкү чыгарылышта чыккан аттарды жөндүү баада коем деп атат тугандар. Ошол атты сурайлы кандай ат экенин көрүңүздөр. Анда кеттик тугандар. Биринчи номердеги бул Карагер. Аттын аты кандай экен? Карагер ба? Карагер кайманатындагы биринчи номердеги бул атты сурайлы. Аттын жашы кандай экен? Бир жаш боюнча токтолуп кетпейсиз ба? Аттын жашы 3 асы болгондо 6 жаштагы ат болуп калыптыр. Аттын мындай мүнөздөмөсү кандай? Ат өз жоошпу? Мүнөзү Жоош, а? Жаш балдарга жоош. Жаш балдарга дагы жоош. Багуудан эми чыгардым, балдар буда калса эми суутат. Багуудан эми чыгардыңыз. Эми буда калса сууту баштайт экен да? Акча керек болуп, сатып коюп. Акча керек болуп калды. Мына тугандар, финансылык жактан муктаждыктар болуп калгандыгына байланыштуу тугандар. Бул атты сатууга коюптур. Мындай мүнөзү кандай? Жоошпу? Жоош, а? Такага турушу кандай? Такага турушу зор. Өзүм балам көтөрүп тура берет. Бир көтөрүп көрбөйсүз ба? Мынакей достор, азыр такага турушун бир көрөлү. Атты сурайсыздар. Аттын улагына гарантия берем. Гарантия бересиз, чабылып жүргөн ат. Чабып жүргөн ат. Өзүңүз чабып жүргөнсүз? Мынакей тугандар, дыйкандын аты өзү чабып жүргөн ат. Улагына гарантияны мынакей берип атат. Аттын боюнун бийиктиги 1,57 сантиметр дедиңиз, а? 1,57 сантиметр. 3 асы мынакей тиш жагындагы силерге. Тишин бир ачпайлы ба? Тартып көргөзүп берейин. Мынакей көрүңүздөр достор. 3 асы экен, 3 асы болғанда 6 жаш болуп калат. Азыр канча жем менен багуудан чыкты? Жем берип аттыңыз? 10 килограммга чейин, а? Аттын породасы кара байыр, а? Бир мындай кыска аралыкка бир чабып көрсөк болобу? Азыраак эле бирок, а? Азыраак эле. Мынакей достор көрүңүздөр. Аттын азыр келгенде баасын сурайлы. Баасын жөндүү баада коем деп атат тугандар. Улагына гарантия аттын мынакей келди сурайлы. Баасын канча деп атасыз аке? 180 миң сом деп атасыз, а? Мынакей тугандар, 180 миң сом кеми бар. 180 миң сом бул 2300 доллар болуп калат экен мындай. Орто эсеп менен алганда долларга 2300 доллар. Андыктан атты көрүңүздөр, атты көрүп кетүү үчүн Кара суунун Маданият айылына келесиздер дагы. Бул биринчи номердеги Карагер кайманатындагы бул атты көрүңүздөр. Улагына таамай ат. Үйүргө коюлганбы? Коюлган, а? Үйүргө коюлган экен тугандар. Азыр аттын артын бир тартып көргөзүп коеюн сиздерге. Үстү токпу? Ток. Аттын үстү ток, а? Мынакей караңыздар тугандар. Андыктан номерлер алдыда турат. Бул акенин номерин бул видеонун алдына коюп өтөм. Андан кийин ушул эле чыгарылышта бул жакта тай бар, ошону тартып көргөзөм. Мынакей көрдүңүздөр тугандар. Ат жаккан болсо, бул акенин атына 1 класс басып тугандар. Бул видео менен бөлүшө кетсеңиздер болот. Аттын толук турган турушу ушул. 180 миң сом айтылган бадан кеми болот тугандар. Андыктан атты көрүңүздөр. Буту колу таза, дени сак. Улактын аты, үйүргө коюлган аттын баасы 2300 долларга коюлду. Мынакей тугандар, оңго, солго аттын бурулушундагы бир сиздерге көргөзүп коеюн. Коерун. Мынакей достор, кийинки атка өтөлү, анда биз менен чогуу туруңуздар. Мынакей достор, экинчи номердеги ушул жаш бала минип турган тайды чыгарабыз. Бул тайдын жашы 2 жаштагы кунан экен тугандар. Азыр мынакей чабып кетип атканда
кепкасы дагы түшүп кетти. Ушул токтоп тур экен, токтоп тур. Ушул сиздер көрүп турган тайды сурап туруп айталы. Кандай жүгүрөт экен экен? Жакшы экен. Атың ким? Нурсултан. Нурсултан, тай жакшы экен. Дагы бир чабып көрчү. Ушул жерден чапчы. Чы, жаны бар. Мынакей кунан. Кунан дагы кепка түшүп кетти. Бул кунандын баасы туугандар. Баякы эле дыйкандын кунаны 100 000 сом деп бааланып туугандар. 100 000 сом. 100 000 сом бул $1200 болуп калат экен. $1200. Атасы Карабайыр, энеси Данчак. Жылкынын баласы 2 жаштагы кунан туугандар. Азыр жанынан дагы мынакей тартып көргөзүп берип коеюн. Мына буту колу таза. Такасы жок экен, Такасы жок кунан. Бою 1.50-нün үстү чыгат экен, мына көзү турушунда. Андыктан туугандар, ушундай өспүрүмдөрдү караштыргандар болсо, баякы дыйкандын номерине чалып сурайсыздар. Үстү жакшы, түзүлүшү, формасы жакшы кунан экен. Жаш бала чабыпканын дагы силерге тартып көргөзүп бердик. Шамалдай куюн чапкын болуп катып кетет экен. Ылдыйга чапчы. Мынакей достор, көрүңүздөр. Жаккан болсо номерлерге чалып, бүгүнкү чыккан чыгарылыштагы 2 жылкыны баалайсыздар. Баалары айтылды. Доллар менен дагы, сом менен дагы айтып тартып көргөзүп бердик туугандар. Андыктан кимге жаккан болсо көрүңүздөр. Кара Суунун Маданият айылына келесиздер дагы ушул 2 жылкыны көрүп, дыйкандын аттары келип көрүп кетсеңиздер болот. Ошентип туугандар, бүгүнкү чыгарылышты Муз ТВ каналы соңуна чыгарат. Менин атым Замир, Муз ТВ каналы. Саламатта калыңыздар туугандар. Аттар жаккан болсо, бул баланын чапканы жаккан болсо, класс басып, бул видео менен бөлүшө кетсеңиздер болот достор.